Assalamu alaikum ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн мен сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан, тактап айтканда Ош шаарына караган 222-кварталдан сатыла турган толук курулушу бүт элек жер үйдү тартып көргөзүп бүт бардык маалыматын алып бермекчимин. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Фуркаттын круговойунан Маадыны көздөй бул жака бир 2-3 километр түп-түз жүрүп келгениңиздерде жолдун оң тарабында мына ушул 222-квартал деген жазууну көрөсүздөр. Бул тарапта жазылып турат. Анын жанында болсо Абдыразаков Мамат көчөсү деп дагы жазылып турат. Мына ушул Абдыразаков Мамат көчөсүнө киресиздер дагы ичкериге түп-түз 500 метр кирип барсаңыздар, жолдун сол тарабында 4-чү көчө жайгашкан. Ошол 4-чү көчөнүн 6-чы дайрегинде жанагы сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Ал эми бул жака дальше кете турган болсоңуздар, Мады, Башбулак, Күлчө, Алай тарапка карап бет аласыздар. Достор, мен жанагы айткан 4-чү көчөгө киресиздер дагы бул жака бир 150 метр түп-түз жүрүп келгениңиздерде, ушул эле көчөнүн оң тарабында, тактап айтканда 6-чы дайректе 3 бөлмөлүү дап-даяр жер үй сатыкка коюлду. Азыр сиздерге сатыла турган ушул жер үйдү тартып көргөзүп бүт бардык маалыматын алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, түшүнбөй калган болсоңуздар, ээсинин номери экранда жазылган, даректерин түшүндүргөнбүз. Келип көрүп дагы толук маалымат алып кетесиздер. 4-чү көчө 6-чы дайректе жайгашкан. Көчөлөрүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте шагылдар төшөлгөн, столбаларына прожекторлор орнотулган. Үйдүн чек арасы мына ушул воротадан башталат дагы. Ушул кичинекей эшикке чейин болуп калат. Сатыла турган жер үйгө мына ушул чоң ворота менен же болбосо запасной кичинекей эшиги менен дагы кирип кетсеңиздер болот. Үйдүн төрт тарабы тең тосулган, чек аралары такталган. Мына ушул чоң воротаны ачып үйдүн алдына кирип бара бересиздер. Чоң заңкыган сон воротаны да коюп коюптур. Киргениңиздерде үйдүн алды короосу дагы кеңири кенен. Бүт бардыгын өзүңүздөрдүн табитиңиздерге, чөнтөгүңүздөргө жараша бүтүрүп алсаңыздар болот. Бул тарапта болсо арка дагы коюлган, дап-даяр сон болуп бүт бардыгын жасап коюптур. Сатыла турган жер үйдүн жери 5 сотых, кеңири кенен, тегиз деп да атап койсок болот, бир аз уклонураак экен. Условияларына келе турган болсок, свет бар. Суу маселесине келе турган болсок, таза суу келген бул жака. Таза суу кадимкидей бул кранттан чыгат. Нар тарабында каналдын суусу бар экен. Каналдан прямой тарттырып алынган экен. Тактап айтканда бул жерде таза суу дагы бар, каналдын суусу дагы бар. Мына ушундай үйдүн алды короосу кеңири кенен. Документ маселесине келе турган болсок, бүт бардык документтери так, эч камсанбай ала берсеңиздер болот. Сол тарапта 3 бөлмөлүү дап-даяр, кечиресиздер, 2 бөлмөлүү дап-даяр времянкасы жайгашкан, К формасында түшкөн. Узун турасын айта кете турган болсок, бул жагы 3,5 метр, туурасы 10 метр, нар тарабы болсо 5 метр болуп калат экен. Камкыш менен тургузулган, сырткы фасадтарын көрүп атасыздар, кумшубак, айнек терезелери пластик, эшиктери дагы пластик, кондиционер бар экен, крышасы болсо тернике менен жабылган, чердагы болсо черный потолок болгон. Бул времянкасы даяр, келип жашай берсеңиздер болот. Бул тараптагы үй тууралуу дагы маалымат берип кое берели. Узун турасы 12ге 9, фундаменттери бийик болуп куюлган, себептегинде нарк тарабында бир бөлмөлүү подвалы дагы бар экен. Узун турасы болсо 9га 12, хай-тек стилинде салына турган үй пландалынган. Албетте эле кийин сатып ала турган болсоңуздар, проекттин бүт бардыгын сиздерге көргөзүп түшүндүрүп берет. Мындайча айтканда, хай-тек стилинде пландалынган жер үй экен. 2 кабатка пландалынган, сейсмопоезд колонналары үчүн бүт бардык орундуктар каралган. Эң негизгиси бышык кыш менен тургузулуп атат. Негизи бул сатыла турган жер үйдүн ээсинин шаарда квартирасы бар экен. Жер үйгө көчөбүз деп үй салып баштап, анан шартка байланыштуу кайра шаарга эле жашаганга туура келип калыптыр. Ошол себептен бул жер үйүн сатыкка коюп атыптыр.
Эми жашоодо ар кандай ситуация болот. Көбүңүздөргө эле кызык болот. Неге сатып атат экен деп сатып атканын себеби ушул экен. Бул тараптан подвалга кирип келсеңиздер болот. Ылдый тарабы казылып, чуңкур болот, мындай айтканда. Мына ушундай достор. Так, бул экинчи бөлмөсү. Бул жакта дагы бир бөлмөсү бар экен. Шаарга дагы жакын достор. Машинаңыздар менен бир 15-20 мүнөттө Ош шаарына кирип барасыздар. Жакын эле. Абасы таза, сонун жерде жайгашкан. Кадимкидей шамал жүгүрүп турат. Эң негизгиси тынч. Мээңиздер кадимкидей эс алат. Бул жерде фундаментти тосуп коюптур. Наркы тарабы огородко ылайыкталган. Көчөттөрдүн түр-түрлөрүн мына ушул тарапка эгип койсоңуздар болот. Көп сүйлөп койдум окшойт. Азыр сиздерге бөлмөлөрдүн абалдарын көргөзүп берейин. Киргениңиздерде эле бул жагы прихожка, кеңири кенен, дубалдар адам съемка, асты кафель, потологу гипсокартон. Бул жагы печкасы өтө жакшы ысыйт дейт, жашадык дейт. Эч камсанабай кеңири ала бериңиздер. Жанагындай мына ушундай пластик эшиктерин дагы коюп коюптур. Бул бөлмөнү ошондо спальня кылып алсаңыздар болот. Себеп дегенде духовкасы дагы бар. Жылуу сонун болот. Асты паркет, дубалдары водомсъемка, айнек терезелер пластик, потологу гипсокартон, чердагы болсо черный потолок болгон. Кондиционери дагы бар. Эки бөлмөлүү жер үйдө жашаганча наркы үйдүн ремонтун дагы кыла берсеңиздер болот. Сатыла турган жер үйдө эмнени көрүп аткан болсоңуздар, келишим түрдө экен достор. Кээ биркилерин алып кетет экен, кээ биркилерин калтырып кетет экен. Мына ушул кранттан болсо, мен жанагы айткан каналдан суу келип турат экен. Бул жагы болсо бир бош орундук, сырткы тапчан, стиралка, үч очок, самор, бүт бардыгын мына ушул тарапка жайланыштырып койсоңуздар болот. Бул тарапта сырткы ажатканасы дагы бар. Мындайча айтканда, бул үйлөр тосуп, бул жакта үч очоктор, нар жак бер жактар көрүнбөйт экен. Үйдүн алды сонун болуп көрүнүп турат экен. Бүт бардыгын жакшы ниетте пландалынып, жакшы эле салып аткан экен. Эми шартка байланыштуу сатылат экен. Мага өзү түшүндүрүп берди. Мектеп, бала бакча, магазин бардыгы жакын эле. Балдарыңыздар пешком эле барып келе берсе болот. Бала бакча жанында экен. Бир 50 метр жүрүп барсаңыздар, бала бакчага барып каласыздар. Фуркаттын маршруттук каттамдары дагы бар. Шаардын бурч-бурчтарына барат. Андыктан эч камсанабай кеңири ала бериңиздер. Беш кошкон эл ар ким ар тараптан көчүп келген. Так, болду окшойт. Колдон келишинче толук маалымат алып берген аракет кылдым. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Баасы болсо $55,000 бааланды. Албетте эле соодалашуу болот. Эгерде реальный клиент болсо, үйдүн ээси дагы реально эле жакшы эле түшүрүп берет экен. Вариант жолдору дагы бар. Эгерде кимиңиздердин Ош шаарында же болбосо Бишкек шаарында квартираңыздар болсо, алмашып алсаңыздар болот экен сүйлөшүп. Баарыңыздарга ийгилик. Шаарга жакын жерде жайгашкан ушул сонун хай-тек стилинде курулуп жаткан жер үйдү колдон чарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик.